Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Арасында кыргыздар дагы бар. Россияда мигранттар бекер тамак ашы үчүн мушташты. Санкт-Петербургда Приморский шоссесинде Лахта центр курулуш борборунун аймагында эмгек мигранттарынын массалык мушташы катталды. Бул тууралуу Орусиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык окуя 3-июнда болуп, массалык мушташка катышты делген. 380 мигрант полиция бөлүмүнө жеткирилген. Азырынча мушташ эмне себептен келип чыкканы белгисиз. Видеодо көрүнгөндөй, мушташ учурунда муштум гана эмес, таш арматуралары колдонулган. Натыйжада Кыргызстандын бир жараны ооруканага жеткирилген. Жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардан кийин мушташты уюштурган 4 мигрант аныкталды деп айтылат маалыматта. Полиция уюштуруучулардын 4-өө тең кыргыз жараны жана баары бир курулуш аянтчасында иштегенин билдирген. Кармалган башка мигранттар тууралуу маалымат берилген эмес. Известия басылмасынын маалыматына караганда, массалык мушташтын себеби бекер тамак аш болушу мүмкүн. Мушташ катталган аймакта мыйзамсыз тамак аш сатуу уюштурулгандыктан полиция кызматкерлери келип иш аракеттерин токтотушкан. Мындан улам жумушчулар тамак ашты бекер алып кетүүгө аракет кылышканы айтылат. Белгилей кетсек, Лахта центр курулуш борборунун инвестору Газпромнефть Чыгыш Европалык долбоору. Курулушта миңдеген Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын жарандары иштешет. Булак Назар Ньюс кежи. Садыр Жапаров Астанага иш сапар менен келди. Президент бүгүн эл аралык Астана форумуна катышуу үчүн Астана шаарына иш сапар менен келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Мамлекет башчынын борту Нурсултан Назарбаев эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Казакстандын премьер-министринин орун басары Алтай Кулгинов тосуп алды. Сапардын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров диалог аркылуу кыйынчылыктарды жеңүү, кызматташтык, өнүгүү жана прогресс жолунда темасындагы форумдун пленардык сессиясына катышат. Ошондой эле бул диалогдун аянтчанын алкагында эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү пландаштырылууда. Форум Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин патронажы астында өтүп жатат. Андан тышкы саясат жана эл аралык коопсуздук, эл аралык өнүгүү жана туруктуулук, энергетика жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө сөз болот. Булак Назар Ньюс кежи. Арча Бешиктин тургундары суу жоктуктан Түштүк магистрал жолун жабышты. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунда жашаган тургундар канча күндөн бери суу чыкпай, шаар бийлиги маселени чечпей кайдыгер, кош көңүл мамиле жасап жаткандан улам Түштүк магистрал көчөсүн жаап, жолдон эч кимди өткөрбөй наразычылыкка чыгышты. Жергиликтүү тургундар мындай жоруктарын канча күндөн бери сууга зар болушкандан улам Бишкек шаарынын мэринин маселени чече албаган, элди ойлобогон мажүрөлүгүнүн кесепетинен аргасыз ушундай кадамга барышканы менен түшүндүрүштү. Арийне өз көйгөйлөрүн бирөөгө түйшүк жаратуу аркылуу чечүү мыйзамсыз аракет. Тилекке каршы Бишкек шаарынын пенсиядагы АБШК мэри Эмиль Абдыкадыровдун өз ишин тарта албай жатканы ушундай башаламандык жаратууда. Булак Назар Ньюс кежи. 151 сот пенсияга чыгып, ар бирине 26 миллион 191 миң сомдон 257 миллион сом төлөнүп берилген. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев соттордун кошумча төлөмдөрүн кыскартуу жөнүндө колдоого арзыган жакшы мыйзам долбоорун демилгелеп жатат. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окуудан өттү. Эми буйруса мыйзам долбоору экинчи, үчүнчү окуудан өтүп кабыл алынса, мыйзамдын барына бирдей экенине аз да болсо ишеним жаралат. Дегенибиз, Токторбаев сунуштап жаткан мыйзам долбооруна ылайык соттор кайтыш болгондо үй бүлөсүнө же ыйгарым укуктарын токтотуп пенсияга чыкканда бир жолу төлөнүп берилчү жөлөк пул берилбейт. Мына муну теңдиктейт. Эл өкүлү Жеңиш Токторбаевдин айтуусу боюнча, учурдагы соттор үчүн жазылган конституциялык мыйзамга ылайык сотторго төмөнкүдөй кепилдиктер каралган.
Мамлекет үйү жок сотторго ижара турган үйүнүн каражатын төлөп берет. Ооруп калырса дарыланганга кеткен чыгым төлөнүп берилет. Ошол эле кезде ишке чыкпаса дагы эмгек акысы сакталат. Сот болуп иштеп жатканда каза болсо, анын үй бүлөсүнө сот тармагында 15 жылдан ашык иштеп, ыйгарым укуктарын токтоткон учурда соңку кызмат ордунда алган айлыгынын 1 жылдык толук өлчөмүнө ылайык кенемте жөлөк пул төлөнүп берилет. Буга байланыштуу Токторбаев төмөнкү жагдайды мисалга тартты. Мисалы 25 жыл иштеген сот жаш курагы пенсияга чыгууга жеткенине байланыштуу ыйгарым укуктарын токтотсо, анын акыркы айлыгы 80 000 сом болсо, 1 жылдык маянасы 960 000 түзөт экен. Аны 25 жылга көбөйткөндө 24 миллион сом сот отставкага кеткенде мамлекет төлөп берет. Мына 2022 жылга чейин 151 сот пенсияга чыгып, ар бир сотко 26 миллион 191 000 сомдон 257 миллион сом төлөнүп берилген. Ошондо орточо эсеп менен пенсия 5 000 сом болсо, 51 910 жараныбыз пенсия алмак экен. Болбосо бул акчага бери жагы 2 мектеп же 6-7 бала бакча курулмак экен деп билдирди. Ошондой эле эл өкүлү өз сөзүндө мен сот болгон жарды, кембагалды көргөн жокмун. Ал өмүр бою сот болуп иштеп, казы карда чучук жеп, жылуу кабинет, жумшак машинада жүргөн кишиге пенсиясынан тышкары дагы кошумча ол чойгон акча төлөп, алып иштеп багышыбыз керек. Өмүр бою кетмен чапкан, чор тамандыйкан 5 000 сом алат. Теңдик жок болуп жатпайбы? Эгер соттор ишине ыраазы эмес болурса, ден соолуктарына зыян келип жатса, арыз жазып иштен кетип калса жакшы болот деп кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Путин Киев согуштук аракеттердин күчөшүнө басым жасоодо. Киев бийлиги батыштык кураторлорунун сунушу боюнча дагы эле согуштук аракеттердин күчөшүнө ставка жасап жатат. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путин Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Мамлекет башчылары Украинанын айланасындагы кырдаал боюнча пикир алмашышты. Путин Киев бийлиги батыш кураторлорунун сунушу менен дагы эле согуштук аракеттерди күчөтүүгө, согуш кылмыштарын жасоого, террористтик ыкмаларды ачык колдонууга, Россиянын аймагында диверсияларды уюштурууга басым жасап жатканын айтты. Херсон аймагындагы Каховская ГЭСин талкалап, ири экологиялык жана гуманитардык катастрофага алып келүүдө деп айтылат билдирүүдө. Путин менен Эрдоган орус-түрк кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин да талкуулашты. Булак Спутник KG.